Рахмат. Кейинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат. Дастан Арсбекович, урматтуу Ашырбек Мойдонович, урматтуу кесиптештер. Баягы кыргызда айтылат эмеспи? Козголбой турган сөз эле козголуп кетти өзү эле депчи. Мен дагы ушул коопсуздук шаар долбоору боюнча бир аз коорап анан сиздерди кодулап коеюн дедим да. Эмне үчүн бир жылга жетпеген убакта коопсуз шаар деген тендер 2 жолу сырып болду. Мындайча айтканда өкмөт эл алдында 2 жол шылдың болду дегенди билдирет. Эмне үчүн 7 жылдан бери бул коопсуз шаар долбоор ишке ашпай келет? Бул эч нерсе жок. Бунун секрети жок. Бул жемкорлук. Эми бул тендер деп атпайбы? Эми тендер деген сөз орусча термин да. Тендердин кыргызча тергелиши тең бер да. Бергендер теңин бер дейт, алгандар кемин беребиз дейт. Ошентип эле келише албай эки ортодо элге шылдың болдук да. Мына мен кече тармактык комитет карап буну эмки жумага өкмөттүн отчетун угабыз деди. Чечим кабыл алды комитет. Эмки жумада дагы мен көп нерселерди айтам бул коопсуз шаардын күнгөй тескеи боюнча. Мен бир талабын айтайын да. Акыркы тендер эмне үчүн акмакчылык болду? Ушу сиздер ушу өкмөттүн ат койгон жагынан да карасаңыздар да. Былтыркысы же быйылкысы жыл башында акылдуу шаар болчу. Мунусу коопсуз шаар. Акылдуу шаарыңар айнып кетти, коопсуз шаарыңар жоопсуз шаар болуп калды. Кыргызча эле башкача ат койсоңор болбойбу? Төрөлүк балак ат койбойт да. Анан бул тендерде мындай деп требование коюптур да, ушу жана мамлекеттик комитет технологиялар боюнчачы. 5 жылдын ичинде жанагы инвестор Vega концерн өзүнүн короткон коопсуз шаар короткон каражатын Кыргызстандан чыгарып кетет экен да. Аны мындай эсептешип коюптур биздин адистер. 5 жылдын ичинде 10 миллион штраф болот. Ошонун жармысын алабыз, жармысын силерге салабыз, жармысын биз алып калабыз. Анан 5 жылдан кийин силер кете берсеңер болот деп. Жылына 2 миллион штраф дейт. Ушундай да болобу? Мен биринчи жолу угуп аттым ушундай тендердин талабын. Бул деген мындай да, кыргызча айтканда, болочок бозулан жигитке болочок кайнатасы айтып атат, "Эй, сен менин кызымды алып бер. Мен кызым мыкты, 5 жылда сага 5 эркек бала төрөп берет. Болбосо кайта үйгө келет" деп. Ошондой эле талап болот атпайбы? Ким билет 5 жылдын ичинде канча штраф болот, канча айып болот, канча киши майып болот, канча киши набыт болот. Мына ушул үчүн эле жоопко тарса болот да. Алдын ала анализди ким берди? Ким айта алат ушу 5 жылдын ичинде бизде бир күн айдоочулар бизде жол эрежесин бузбай калса кантебиз? Азайып кетсе кантебиз жол кырсыктары? Анда өкмөт төлөп бере албай калат да инвесторго 2 миллион штраф болбой калат да жылда. Анда ал кетип калса анан кайра тендер уюштурабызбы? Бул деген акмакчылык да. Мен ошол мамлекет технология башчысы ушул жерге өкмөт башчыга алып келгенде айттым эле, ушул 5 кылмыш иши бар адамды ушул кызматка дайындап атасыз. Кооптуу кызматка жооптуу эмес адамды дайындап атасыз дегенде өкмөт башчы өзү болушуп койгон жок. Рыскелди Чыныбекович бул ушак деген. Мен азыр маалымат алдым. 9 кылмыш иши бар экен Бакыт Шаршембиевке. Мен жакында өкмөт башчыга да өлкө башчыга да ошол козголгон кылмыш иштер боюнча маалыматты берем. Рахмат.